Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Замирбек Рыспеков: негизи көзүңөрдү май басты, президенттин сөзү дагы силерге баар бир болуп калган. Чоң казатчылар ишкерлерди тымызын сындырууга өттүбү? Офицердин өлүмүнө Атамбаевдин катышы бар экени аныкталган. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Ырчы Курал Чокоев жана шоумен Манас Алыкулов Кыргызстандагы жаңы конуштарга мектеп салып берүү демилгеси менен депутаттардын үйлөрүнө жана офистерине барып жарамазан айтышууда. Ырчылар депутат Алтынбек Сулаймановдун офисине барып жарамазан айтышты. Депутат аларга экономика тууралуу китеп тапшырып, 100 000 сом карматты. Мындан сырткары жарамазанчыларга депутат Жанар Акаев $500 карматты. Бул aknazarnews.org. Күн мурун түнү ОКМ ИИБ санэпидемгөзөмөл кызматкерлерден турган Ленин райондук тобу жана акимчилик тарабынан кара суу чайканасы иштеп жаткандыгы аныкталган. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Бардык конок бөлмөлөрүндө эс алып жаткан адамдар болгон жана кызматкерлер толук курамда иштеп жаткан. Кафенин ээси Кангансиева бул фактты алар ооз ачып өткөрүп жаткандыгы менен түшүндүргөн деп айтылат маалыматта. Жеринде протокол түзүлүп, чайкана ээсине айып салынган. Мэриядан санитардык рейдтер улантылып жаткандыгын кошумчалашты. Базар Коргон районунда кечээ 18 майда катуу шамал катталган. ОКМдин маалыматына караганда, шамал көп кабаттуу үйдүн 12 даана темир чатырын учуруп кеткен. Мындан тышкары Ленин көчөсүндө жайгашкан үйдүн чатырын дарак басып калган. Куткаруучулар жеринде тактоо иштерин жүргүзүшүп, кулаган даракты коопсуз жайга жылдырып беришкен. ОКМ 19-20 майда Кыргызстандын аймагында аба ырайы туруксуз болоорун, айрым жерлерде шамалдын ылдамдыгы 15-20 метрге жетиши ыктымал экенин эскертүүдө. 17 май күнү Москвадан Бишкекке учуп жаткан кыргыздар кезекке турбай баары алдыга жолунуп, башаламандыкка жол берип, рейсти 2 саатка кечиктиришкен. Ачуусу келген Аэрофлоттун кызматкерлери 2 сааттык кечигүүдөн кийин рейстин каттоосун жаап, самолет учуп кеткен. Анын натыйжасында 23 адам, оорулар, аялдар каттоодон өтүүгө үлгүрбөй калып калышкан. Булак kyrgyztoday.kg. Башкы прокуратура Кой-Таш окуясы боюнча адвокат Замир Жошевдин билдирүүсүн төгүндөгөн маалымат таратты. Анда адвокат элди адаштырып жатканы, Альфанын кызматкерлеринин көрсөтмөлөрүнүн толук жеткирбегени, тергөөдө офицер Үсөнбек Ниязбековду өлтүрүүгө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жана анын жан сакчысы Канат Сагынбаевдин тиешеси бар экенин аныкталганын айтат. Тергөө учурунда Ниязбековго кайсы куралдан ок тийгени так аныкталды. Экспертиза ок кирген жана чыккан жерде 7,5 мм калибрдеги октун орду калганын, Ниязбековдун кийиминде калган коргошун ошол ок Атамбаевге таандык СВД куралынан атылганын көрсөтүп турарын далилдеди. Башкы прокуратура адвокат Жошев сотко чейинки териштирүү учурундагы маалыматты жарыялоого укугу жок болгонун, ал сотто изилдөөгө алына элек маалыматтарды жайылтканын дагы эскертти. 18 майда Cactus.media агенттиги Кой-Таш окуясына катышкан аскерлердин көрсөтмөсүн Жошевке таянып жарыялаган. Адвокат тергөөдөгү көрсөтмөнү агенттикке өзү бергенин, азаттыкка тастыктап, мыйзамга ылайык иш сотко өткөндөн кийин жактоочулар материалдарды өзү жактан кишини коргоо максатында ачыкка чыгарса болот деп айткан. Жарыяланган көрсөтмөлөргө караганда, тергөөдө Ниязбеков кандай кырдаалда жараат алган деген суроого айрым жоокерлер Атамбаевдин үйүнүн 1-кабатында ак-74 куралынан ок тийгенин айтып беришкен. Ал куралды Альфанын жоокерчилеринен тартып алганын билдиришкен. Кой-Таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия Атамбаевдин талапкерлери 3-кабатында аткан октон 3 жоокер жараталып, Альфанын офицери Үсөн Ниязбеков ооруканадан каза болгонун билдирген. Бул иш боюнча Атамбаев баштаган 14 адамга айып тагылган. Ишти Бишкектин 1-май райондук соту карап жатат. Улут аралык кастыкты козуткан деп айыпталып камакка алынган Даниэль Ажиев СИЗО 1-де сабалган. Бул тууралуу анын адвокаты Талайгүл Токтохунова журналисттерге билдирди. Анын айтымында, кечээ 18 майда Даниэль Ажиевдин баш коргоо чарасы узартылышы керек болчу. Бирок 1-май райондук сотунун судьясы Абдыразак Боронбаев өзгөчө кырдаал режиминдеги ЖАМКтын эрежелерине таянып, соттолуучуну алып келбей тургандыгын билдирген. Менин кардарымды сабап салышкан, бирок ЖАМК бул фактыны четке кагып, эч ким ага колун тийгизбегени тууралуу түшүндүрмө кат жазганын айтты. Тергөөнүн судьясы Абдыразак Боронбаев тергөөчү менен бирге тергөө изоляторуна барышым керектигин, кардарыма бардыгы жайында экенине ынанып, акт түзүп, андан кийин сотко келип, ансыз санкцияларга катышуум керектигин айтты. Бул менимче кабыл алынгыс нерсе, деп билдирди адвокат. Эсиңиздерге сала кетсек, мурун вебкам студия ачып, кыздарды иштеткендиги үчүн жазага кириптер болгон ишкер Даниэль Ажиев март айында коронавируска байланыштуу 7 облуска 7 миллион сомдук жардам көрсөтүүнүн чечкенин жарыялап, Чүй облусундагы аялуу катмарга азык түлүктөн жардам бере баштаган. Бирок
социалдык тармактарда Ажиевдин акчасы арам жол менен табылган, жардамын албагыла деген чакырыктар жазылып ызы чуу түшүшкөн. Буга ызаланган Даниэль Ажиев 6 миллион кыргыз элин ашата сөгүп, кийин өзүнүн мурунку досторунун тилдеп буркан шаркан түшкөн. Facebook социалдык тармагындагы чыркыраган чындык баракчасы чоң газат кыймылы бай саясатчылардын акчасын бөлүшүп алууга аракет кылууда деген билдирүү жазып чыкты. Анын билдирүүсүндө төмөндө өзгөртүүсүз берилет. Акыркы кездери социалдык тармактар аркылуу элди мыйзамсыздыкка чакырып баатыр болгон чоң газатчылар аша чаап бараткандай. Булар биригип алып Кыргызстандагы бай саясатчылардын байлыктарын бөлүшүп калууну пландап турушкандай. Жакында эле алар Газпром Кыргызстан ЖЧКсынын башкы директору Абилдаевден дагы акча талап кылып көрүшкөн. Бизде сен тууралуу маалыматтар бар, жарыялайбыз деген коркутуу жасашкан. Бирок Абилдаев аларды жадагаза кабинетине дагы киргизбей койгон дешет. Газпром Кыргызстан имаратына да кире албай койгондору тууралуу алар азыр айткылары да келбейт. Мындан башка дагы ири бизнесмендерди, ишкерлерди ар кандай шантаж кылуу менен сындырып, айрымдардын ири суммадагы акчаларын алып жатканы кабарланууда. Бул маалыматты учурда иликтөөгө алып жатабыз. Тактап толук аягына чыккандан кийин кене материал жарыялайбыз деп чыркыраган чындык баракчасы билдирүү жазып чыкты. bulaqnazarnews.org. Акыркы учурларда Ички иштер министрлиги тараптан бирде пикир келишпестиктер жаралса, бирде Ички иштер министрлигинин министри Кашкар Жунушалиевдин балдары карантинде беркинде кыздар менен катылгалаша коебуз деп коомчулукка талкууга салса, арадан көп өтпөй пропуск сатышып кылтакка түштү. Эми Ички иштер министрлигинин КМК бөлүмүнүн башчысы милициянын полковниги Замирбек Рыспеков Ички иштер министрлигинин кароосуна ташыргытып, өзүнүн социалдык тармагынан коомчулукка пикирин билдирди. Анын сөзү төмөндө өзгөртүүсүз берилди. Солтонгелдиев бул билдирүүнү жаш курагы келип ашып, бирок бүгүнкү күндө иштеп жаткандарга дагы жибердиби? Урматтуу биздин президентибиз, ар дайым мыйзам баарыбызга бирдей деп айтылып келет. Эмне бул сен жиберген билдирүү мага эле иштейби же министр буйрук бердиби? Негизи көзүңөрдү май басты. Президенттин сөзү дагы силерге баары бир болуп калган экен да. Рахмат президентке, майнаны көтөрүп бердим. Убагында генерал Конгансиев реформа кылып, системаны оңдоп, система үчүн күйүп, биринчи майнаны көтөргөн элем. Мен эс алууга чыгам, шүгүр иштедим. Ички иштер министринин ичинде кадырым, өз ордум бар. Бизде ашып 4-5% эле жаш курагы менен кетет. Жаштарга иш орунду бериш керек. Мен бөлүмдүн башчысы ордумду бердим. Өз ишин кыйын билген кадрлар иштесин. Силерге ишенип болбойт дагы. Бир парашютистти дайындап коесуңар. Резерв кадр деген азыр жок. Акча тааныш болуп калды. СКМдин кадрын дагы Ниязбеков чечип калган. Ошол үчүн алдыга жылбай кагаз жүзүндө реформа болуп, иш жүзүндө артка кетип жатабыз. СКМ бүгүнкү күндө 100 жылдык баатыр тарыхы менен конвой болуп калды. Ал эми учурда Ички иштер министрлигинин сүйрөгөн Араң жан полковниги Ички иштер министрлигинин ичиндеги кадр башкармалыгынын башчысы Солтонгелдиев кадр маселесин талкалады, деп жазды Ички иштер министрлигинин КМК бөлүмүнүн башчысы милициянын полковниги Замирбек Рыспеков. bulaqnazarnews.org. Украиналыктар көз карандысыз мамлекет болгондон бери тарыхта эң мыкты президентин аташты. Бул тууралуу украиналык басылмалар жазып чыкты. Маалыматка ылайык жарандардан президенттердин кайсынысы мыкты деп эсептелерин сурашты. Көпчүлүк добуштары 20% Леонид Кучма алган. Экинчи орунда азыркы лидер Владимир Зеленский турат. Сурамжылагандардын 16% аны тандашкан. Андан кийинки орунда Леонид Кравчук 13%, Петр Порошенко 12% жана Виктор Янукович 9% турат. Акыркы орунда Виктор Ющенко турат. Ал респонденттердин 6%-ын аты менен аталган. Дагы 14% украиналыктар президенттердин бирин дагы атоону каалашкан жок. 10% жооп берүүгө кыйынга турду. Ошондой эле респонденттер ар бир лидердин убагында өлкөдөгү өнүгүүнү масштабтын баалуу суралды. Жарандардын айтымында Кучма жана Зеленскийде өнүгүү басымдуулук кылат. Кравчук убактысы жөнүндө пикирлер болжол менен бирдей болгон. Респонденттер Порошенко менен Януковичтин президенттигин төмөндөп кетти деп, Ющенконун бийлигин токтоп калган деп баалашты. bulaqnazarnews.org. Бүгүн 19-майдагы Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин кезектеги жыйынында электрондук башкаруу жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамына киргизип жаткан өзгөртүүлөр экинчи окууда каралды. Бул тууралуу Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Жыйында баяндама жасаган маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Дастан Докоев мыйзам долбоорунун максаты укуктук ченемдик актыларды Кыргызстанда жүргүзүлгөн соттук, укуктук реформалардын алкагында кабыл алынган кодекстерге шайкеш келтирүү экенин белгиледи. Түзөтүүлөр негизинен терроризмге, согушту пропагандалоого, жек көрүүчүлүк, жанжалдарды жаратууга, жеке жашоого тиешелүү маалыматтарды жайылтууга жана башка мыйзамсыз аракеттерге каршы кабыл алынган чараларга байланыштуу сунушталууда. Талкуу маалында депутат Улукбек Ормонов мыйзам долбоорундагы терминдерди мамлекеттик жана расмий тилде так которуу сунушун берди. Ошондой эле эл өкүлү интернет аркылуу жанжалдарды жаратуу фактыларын арбып бара жатканына токтолуп, бул жаатта укук коргоо органдары түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен жарандарга жек көрүү жана кастыктын
акчалыкты козотуучу маалыматтарды жайылтууга гана эмес, аны социалдык тармактарда бөлүшүүдө да жоопкерчиликке тартылаарын түшүндүрүү керектигин кошумчалады. Мыйзам долбоору экинчи окууда жактырылды. Булак Nazarnews.org